кызматкерлер, мисалы саат 8-ден баштап саат 5-ке чейин иштешет. 12-ден 1-ге чейин обед. Биздин могу типографияда эң чоң машина, эң кымбат машина ушул Гейдельберг Speedmaster деп аталат. Өзү Германиядан чыккан, Германиядан алып келинген. Аябай сонун полный автоматика. Бул машинада көптөгөн басма тууралуу, мисалы журнал, китеп, альбом, ар кандай сонун нерселер чыгат негизичи. Бул машина, бул основной пульт, бул машинанын мээси. Бу жерден бүт полный контроль болот. Бул монитордон да контроль кылынат. Бияктан краскалар кошулат. Бул 4 башня бар бул машинада. Кара, сары, көк, кызыл краска менен. Ошол 4 краска кошулуп, цветной болуп, яркий болуп, сонун болуп чыгат. Мисалы могу оттиск деп коет бизде. Өзүңөр карагандай, аябай красиво, жакшы печать этилген бул машинада. Качествосы аябай сонун. Евро стандарт деп деле койсок болот. Бул машина өзү 12 000 листов в час деп коет. Максимальный скорость ошондой. Негизги настройкасы бул форматтардан башталат. Бу жерден биз эмелерди коебуз, номер заказ бүт баарын подтверждать этебиз. Форматтар бар, атайын 72, мисалы бу жерде азыр формат турат 72-58 кагаздын форматы. Ошого настройка кылабыз. 4 краска басыла турган машина бу жерден билинип турат. Буларды өчүрүп койсок, мисалы 1 краска деле бассак болот, 2 краска деле бассак болот, 3 краска бассак деле болот да. Азыр 4 краска басылып турат. Так. Мынакей өзүңөр көргөндөй кара краска, көк краска, кызыл, анан сары краска. Ушулар чогуу басылып, ушундай оттиск чыгат да мынакей. Бул машинанын мээси негизичи. Бул аппарат берге бизге эмелер келет, заказдар. Так. Заказдар келет, берде сүрөттөрү да чыгат, даже заказчиктердин эмес чыгат данныйлары. Печаттан кийин фальцовка болобу, бүт бар тең ушул жерде технический заданиялар бар да. Мисалы биз кагазды бу жерден сколачивать этип даярдап туруп, анан кийин машинага түртүп салып, анан кийин бу жерден баарын настройканын баарын бүткөндөн кийин формалар салынат. 1-чи, 2-чи, 3-чи, 4-чи секция ошол жака форма салынат. Биздин турар басмабызда 35 киши иштейт. Ошол ар бир процессте кишилер бар. Эң көп ошол переплетный да. Переплетный деген жанакы сырткы обложкасын жазап, анан кийин тиги блокко кийискенде ошол переплет баары переплет жасайт да. Ошондо баары 35 киши. Биз деген күндө бир 10 000 китепке чейин жасай алабыз бир түрдө. Айына эсептеп көрсөк бир 300 000 китеп жаза алабыз, бирок бул деген максимум да. Кагаздар машинадан кирип чыгып, бияктан печать этилип, баары толуп калды. Эми азыр процесс буну алып чыгыш керек да. 12 см бир кагаз коебуз, андан артык кое албайбыз, себеби түз кеспей калат да бул машина. Ошо ортосундагы абасын чыгарып алабыз. Түз кесиш үчүн. Жыгач менен уруп тегиштип алабыз баарын. Анан бул автоматты өзүнүн багыттары бар, ошону басканда кете берет да бул. Программа киргизгенбиз, 1-чи рез, 2-чи рез болуп бөлүнөт. Эми мен бул фирмада 20 жыл болду иштегенмин. Мен көнүп калгам. Баары бу жердегилер менен баардыгы бир туугандай киши болуп калгам.
баардыгыбыз көп болду иштегенибизге. Ошон үчүн бир туугандай болуп, ынтымактуу иштейбиз. Атам жетекчи болуп жүргөндө бул типография басма өзү үй бүлө болуп калганда көп жумушчуларды биз 20-25 жыл бизде иштешет да. Ана ошо эми бири-бирибизге мамиле аябай жакшы, биз мындай үй бүлө эле болуп калдык көбүнчө. Өзүм жылайыныма карап иштей берем мен. 8-тен келип 10-го чейин иштейм, 11-ге чейин. Ошо өзүм настроениеме карап иштей берем. Өзүм жумушум мага жагат, дайыма физически кыймылдап турам мен. Эми ушул иштеп нан таап жеп атканда мен өзүм жумушуму кылдаттык, этияттык мамиле кылып жасайм. Колумду кыпчытып аласыз да, колум карап туруш керек да, алаксып кеткенде ошо басканда колуң тияктан алып калышы мүмкүн да. Мен басып атпаймынбы? Ошондо. Эми жаныңда бирөө алаксып кетсе, ошол этияттык болуш керек да өтө. Бизде эң кыйынчылык бул деген жумуш аз болгондо. Жумуш көп болгондо бизде иштеген кишилер көбүрөөк акча алат. Жумушту жакшы көрүшөт бизде. Анан кийин эң жаман нерсе бизде, эң кыйын нерсе жумуш аз болгон же жумуш жок болгон ошол. Бул печатный машина тоже Гейдельберг, Германиядан келген машиналар. Булардын модельдери Speedmaster, мына биякты байкасаңар Гейдельберг Speedmaster деп турат. Биякты байда карасаңар Гейдельберг Speedmaster деп турат. Бул машина негизи бул китеп чыгарат да. Бул переворот деп коет, буну лицо менен оборот чогуу чыгат. Готовый болуп. Мына өзүңүздөр байкагандай лицосу и обороту одновременно басылып чыгат бул машинадан, даяр болуп. Пуск машина деп коет, муну кнопкалар бар. Бүт бар эле кнопка менен иштейт бул машиналар. Печатка кеткенде мына өзүнүн компрессору иштеп, ошо компрессор аркылуу кагаздарды соруп машинанын ичине киргизет. Мына атайын транспортерлор бар, мынакей. Мынакей. Бул машина биринчи секция деп коет, экинчи секция деп коет. Ошол аркылуу кагаздар машинадан чыгышат басылып. Мисалы, бу жерде өзүнүн счетчик бар. Мисалы, 300 биздин китеп болсо, биз счетчикти бу жерден өзүбүз коюп алабыз. Канча кагаз керек бизге. Мынакей бу жерден кагаз алынып чыгат. Печаттын сапатын бу жерден карап текшерип алабыз. Мына өзүңүздөр көргөндөй, кагаз бу жерден машинадан чыгып атат бери. Типографияда 25 жылдан бери иштейм. Негизи өзүм школда окуп жүргөндө эле китептер кандай басылчу эле, журналдар кандай басылчу эле, ошого аябай интерес кармап эметчү элем. Анан кийин школду бүтүп эле ушу полиграфияга окуп, анан кийин кирип кеттим жумушка. Азыр бизде жаңы технологияга келип, жаңы машиналар келип, ошолорго иштегенге аябай аракет кылабыз. Анткени бизде Кыргызстанда азыр типография деле көп. Ар кандай машиналар бар. Мисалы, жаңы технологияга иштегенге адам аз биздечи. Ошолордун баарын үйрөнүп, көп убакыттар кетет да, ошо үйрөнгөнгөчү. Негизи бизде көп жылдан бери иштеген балдар бар. Баары эле универсал деп койсок болот. Печатный станокто да иштешет, резальный станок, фальцовальный аппараттарда деле иштешет. Типографияда иштегенде өтө внимательный болуш керек да. Ар кандай заказдар болот. Өтө сложный заказдар болот. Ошолорду внимательно карап, ошолорду басып производстводон чыгарыш керек да. Фасовочный аппарат бул кагазды бүктөп, китепке даяр кылат.
Бул компьютерден размер коебуз биз. Кагаздын ширанасы бул граммы. Bundan çıkanda buyağında kağazdın uzunu 60 santimetre болуп. Бул кагаздын ортосу машина жүргөндөгү расстояние бул. Анан бул скорости. Ошо 1 мүнөттө ошо 105 лист чыгарат 1 мүнөттө. Анан бул кагаздын страницалары бар, ошого тууралап салабыз да биз. Ага киргизип бүт баарын ордуна коебуз. Булар ошо мурун размерге коюлган. Бул кнопканы басабыз, өйдө көтөрүлөт буягы. Бул кнопканы басканда старт башталат. Бир листти чыгарып алабыз. Мына барабыз даяр болду. Мына 49 страницасын карап салабыз. Бул баа ошо 49тан 64-күнчү бетке чейин. Бул жерде эже учетчиги бар, мына эсептеп турат. Канча барак чыкканын бөлүп турат машина. 100 болгондо токтойт да, өзү бөлөт мына 100дөн санап турат өзү. 100 болот. Анан кайта обратно артка санап баштайт. Анан буякка салып переплетный цех барып, китеп жасалат. Моунда баарын топтойбуз. Ушу страницаларын жазабыз. Ушуна дайын барак болот. Моунда коюп, анан переплетный цехке китепке жөнөтүлөт да. Ушул бул фальцовка жумушу менен бүтөт да. Резкада, фальцовкада, печатный машинада мен 6-7 машинада иштегенди билем. Если шыгы бар болсо 1 жылда үйрөнсө болот. Шыгы бар болсо, желаниясы бар болсо, жадабасы иштен качпаса, ошо менеттен чыдаса баарын үйрөнсө болот. Мен да үйрөнгөм. Чыдаш керек. Баарына көңүл буруш керек, жоопкерчилик болуш керек. Бул листоподборочный машина. Бул мондай барактарды биз фальцовка кылып бүткөндөн кийин бул жака келет кагаздар. Кагаздар келгенден кийин бу жерден баарын чогултат. Чогултуп бүткөндөн кийин бул нитка шивека деп коебуз. Нитка шивека мондай кылып китепти даяр кылып тигет. Ошо ар бирин бирден чогултуп бул автоматтуу машинадагы. Азыр ошол анан баары бүткөндөн кийин мондай даяр блок болуп кесилет. Фальцовка, анан бул листоподборкадан кийин нитка шивека, анан акырында резка болот, анан биякта крышка жасайт. Крышка жасау үчүн биринчи обложка керек. Обложканы бул латокко салабыз да. Анан латокко салгандан кийин клей колдонуп, обложканы салдык, клей иштеп жатат. Анан бул латокко эме салабыз. Картон салабыз. Латокторго обложка менен картон салынгандан кийин биз аппаратты күйгүзөбүз да. Аппарат бияк жактан күйгүзүлөт. Латок салынгандан кийин мага санысы киргизет да, канча крышкадан өткөзсө болот. Бияктан өтөт. Картон киргенде кээде картон калың да. Анан кээде өтүп алат, биз аркасынан түртүп турабыз да. Ошол эле бастан калган бүтөлөш иштер. Намон өтүп калса, күйүп калат. Аварийкач. Бүтө ошондо эле. Амала кээде эмелер өтүп калат. Основном мындай мелочь да. Жумуш деген жумуш. Өзүнүн минустары, плюстары бар. Любой эле жумушта өзүнүн эмелери болот. Атак жагат основном. Эптеп септеп иштегенге деле болбойт. Любой эле адам өзүнүн жумушуна аракет кылыш керек, жакшы иштеш керек. Бурдагы жумушум офисте болчу да. Бул уже кичине физический жумуш. Мен бирок көмүп кеттим. Ошо көнүл алмашат жумушка.